Ağaç Aylı Hükümeti'nin şu Ceyloğuz şeriyle hazır olarak plantıp jar olur. Jastı günleri ayrıca salançam çamalı çöp. Hem gönüp de lağalarım. Plantıp sal murun tegiz çaylı olup durgan plantıp. Hazır kopul jereşlik emez. Tetik jerler jağı takırda bulup aldı. Bir 20-30 metrelik jar olup. Hem jolga gereken aldı da. Hem kattalgan menen neme dem. Kattalgan menen alba öz üstten bulup şu eldik olup elge tapşırıp neme tutmayız. Başında şu saydın boyunda narkı betinde aya koптuluk bolup atat, göçkü korkunç болот. Мына көпүрөнүн башын дамба кылып тосушты эле, ошону жарым кылып Кытайлар көрүп атабыз да. Кытайлар жарымын бөлүп неме кылышты. Тосуп кайра неме кылышты, кайра түрткү болуп атат да, көчкүдөчү. Азыр көрүп тургандай эле өзүңөр тартып кетсеңер болот. Мына наркы бетте капсогор деп коет, капсогор жарым баш жагында ушу жол турат. Бийиги эле ошонун баш жагында. Хамак эме дейт, мындай Капсогор деп айылдын башына этегине чейин ошо жерден жол коркунуч болуп атат, көчкү болуп атат да. Мына жак бүт баары көчкү болуп атат. Мына тарап полный көчкү, мына сайдын башына чейин. Көкарттын көпүрөсү менен ошо Канжыганын көпүрөсүнүн ортолугу аябай корктуу болуп атат да. Ошол жер эң главныйсы. Кытайлар деле өздү эле мүмкүн эме болуп атат, бүт баардыгын слоян кылып атат, баары бир деле көчүп атат да, баары. Бул күндүк түштүк альтернативный жолу Сузагар районунун Курманбек айыл өкмөтүнөн өтүп, ал жерде бир канча участкага тагыраак айтсак, азырынча 4 участкасында жер көчкү кооптуулук байкалган. Анын биринчи участкага Тарамбазар айылынан Сат айылына өткөндөгү Көкарт дарыясынын оң жээгинде бул 2016 жылы кыш айларында пайда болгон. Көлөмү 67.000 кубту түзөт. Бул негизинен ал жерде жолду сүрүү менен жолду жантайманы кесүүдөн ана жер астындагы суулардын көп болгондугунан келип чыккан. Бүгүнгө чейин көчкүнүн активдүүлүгү токтогон эмес, жылып турат. Азыркы убактарда ошо жолго түшкөн көчкүнүн алдыңкы тарабын жол куруу организациясы тарабынан периодически тазаланып турат. Экинчи участкада Капсогор айылынан Канжыга айылына өткөн жерде Көкарт дарыясынын оң жээгинде турган көчкү. Бул көчкү 1994 жылдары башталган. Бул өтө чоң көчкү. Bunun kölömü 16 milyon kubga чейин жетет. Bunun uzunluğu 2 kilometrde, burası 700 metrede көчкү. Бул жыл сайын жаан чачындагы көп мезгилдерде кардын көп жаашынан активдешип жылып келет. Акыркы жылдары деле жылып турат. Биз тарабынан бул жол куруучуларга эскертмелер берилген. Ошонун негизинде жол куруучулар бул жердеги жер көчкүдөгү сууларды азайтуу максатында дренаж курулмаларын курууну проектке сунушталып атат. Эгер бул жерде дренаж курулуп, ошол жер көчкүнү активдештирип аткан суулар, жер астындагы сууларды агызып чыгылса, бул көчкүнүн жүрүүсү Ал жерде биз 9 километр жолду айланып өткөндүн ордуна именно ошо рискке барып туруп, ушу Капсагардагы жанагы көчкү түшүп жаткан жерден өткөнбүз. Ал көчкүнүн коопсуздугун, жолго болгон коопсуздугун сактоо максатында именно ошол участкада биз көчкүнүн арасында дренаж жасалган. Ал дренаж көчкүнүн арасына суу чыккан сууларды топтоп, кайра эле ушул Көкарт дарыясына түшүрүп, ушул жолду защита кылганга жардам бере турган өзүнчө инженерлик сооружение.